Osman! To'xtading! Men boshimda o'zimni to'xtading. To'xtasan, Osman, to'xtading bu. To'xtading bu. To'xtay bilan nalganim ya. Смотри, бомж валяется. Құдайым сені жалғасын. Ушунун акыркы жолу болсун. Билип ал, түшүндүңбү? Эгерде мынтип турган болсоң, психоз иштеше албайбыз. Men senin süygün oğlum, men senin süygün oğlum, ol oyuncu. Ay, Atake, Atake, Atake. Ay Akılbek. Ne Ay oldu? oğlum, aldan suyunu alıp verip koy, mayaka koyayım. Ata, koyun şunu oynayın geletmeyi.
Үйге бар атаң қуалап шығасың үйден. Sen benimle barasın? Benimle barasın sen? Barbasan kaç. Özüm öyle. Құдай батасын берсін саға. Оппа, досым, қандай қолыңдағы не? Қомыс жеміш қой. Төкмөчүмүндечи. Кап етпесең, бір бал жерің чачырап бір төгіп кетпейсің, қандай дейсің? Бұл дудық қой. Не қой? Қолыңдағы не деп сұрап жатасыз? Қомыс? Бас бер. Қомыс дечи. Өтме көрінбе. Жалға. Рахмат саға. Атын кем е? Тоқтат тұр. Өкөз чоғы шамшым өтелі бірге. Чоғы барып, маяктешелі. Жүрі. Менің атым Ақылбек. Мен өзім нарындан боламын. А сен қаяқтан боласың, я? Туылған жерің аябағандай артық болады екен. Туылған жерімді сағындым. Оның не я? Бұл чоң атамдан қалған қомыз. Чоң атамдың қомызы. Маға мұрас қылып қалтырып кеткен. Білесің бе? Чоң атам аябағандай біздің айылда танымал киши болчу. Анын черткен күйлөрү, анын ырлары жанды сергитчи. Жекеле коңшулар эмес, жалпы айылдан элдер келип, анын сонун үндөрүн угуп, ушунчалык жандар эргип кетишчү. Чоң атам абдан белгилүү киши эле. Чоң атамдын көзү жумуп кеткенден кийин өз ата-энеме бара албадым. Өз бир туугандарым менен аралашып кете албадым. Түшүндүм бөтөн болуп калганымды. Анткени чоң атам мени өзү чоңойткон. Жана түшүндүм алар менен бир бүлө боло албарымды. Андан кийин шаарга келдим. Бул жакта жашап калдым. А мен атамды жек көрөм. Күндө урч. Күнүгө көз ачылбай. Арактан көз ачылчу эмес. Мен андай болгум келчү эмес. Акылкы жолу качан жуунуп тамак иштең элең я? Эмне? Үйгө келип, эртең ысык тамак ичип кетпейсиңби я? Мен чакырып атасыңбы? Үйүңөбү? Тамак иштеппи? Билесиңби? Менин келинчегим тамакты аябай даамдуу жасайт десең, сага жагат. Эмне? Сен маяктеше турган досторуң жокпу сенин я? Албетте, достор көп. Бирок мен каалайт элем, сен да менин досум болушуңду. Дагы бир дос күтсөм, артык болбостур. Үйгө кел. Бирге тамактаналы. Тамактаналы. Анда эмесе, эртең ушул жерден жолугушалы. Андан кийин үйгө чогуу барабыз. Макулбу? Мен кетейин. Сага чоң рахмат маеңе. Баса атың кем я? Мурас. Жүр. Үйге бар атаң қуалап шығасың үйден. Sen benimle barasın? Benimle barasın sen? Barbasan kaç.
Өзүм эле. Kızım sağ ne oldu? Азыр атаң айтты, биз жөн койдуп айтамыз. Oy antpech'i kızım Ama ay. tanıp тоже бизди Anday deveçi kızım ay. tutам. Ал сиз туура аташа бизге да кол тиет. Ya günü tünü işlep жүрбөйбү? Kандай bolsa da atаңарды сыйлашыңар керек да силер деген. Жаман bolsa da aman bolsun go kızım antpеңin. Koyçu kızım. Мурас, келип калдыңбы? Жакшы болбоду? Жүрө эмесе кетели. Үйгө барайлы. Кел, Мурас, кел. Мына менин үйүм ушул. Geliniz, qanday sağlığınız var? Бул менин келинчегим Гүлзина. Гүлзина мен айткан жигит мына Мурас ушул. Жақсы, жақсы, geliniz, giriniz. Кел, Мурас. Мураса дегене жуунуп алсын. Кел, Мурас. Кел. Кел чапаныңды. Бияка өт. Нандан ал, Мурас. Рахмат. Мени тазартып, ушундай таза кийимдерди бергениңе рахмат. Кудайга рахмат. Мурас, билесиңби? Бул чыны чоң атамдан калган. Чоң атамдан калган белек. Буга кымыз коюп иччи эле. Кызыңбы? Ооба, бул менин кызым. Кел кой. Мен көкүрөк күчүгүм. Аты Айым. Айым, байкең менен учурашпайсыңбы? Кандайсыз байке? Жакшы. Ата, азыр тамак ичебизби? Ооба, азыр тамак ичебиз. Бар, чуркап барып, колуңду жууп келе кой. Канчада? 8 жашта. Менин да ушундай уулум бар болчу. Ооба. Аялым экөөбүз чогулткан. Үй салабыз деген акчабыз бар эле. Жакшынакай үй билем. Керек болсо мончоктой уулум бар болчу. Gelingizler, tamam pişti. Кел. Тамакка кара. Alыңыздар. Көрдүңбү? Менин келинчегим айттым эле го, аябай тамакты даамдуу жасайт деп. Акылбек, бактылуу экенсиң. Жакшынакай келинчегиң. Жакшынакай кызың бар экен. Ооба, аның туура. Кудай бизге мол батасын берди. Жакшынакай кызды, жакшынакай келинчекти берди. Биз аябай бактылуубуз. Аның туура, Мурас. Кудай бизге мол батасын берди. Тилекке каршы бардык 5 кол тең эмес экен. Жашоодо ар кандай болот экен. Билесиңби? Мен жаңыдан шаарга келгенимде шунчалык атамды сагынчымын. Мен чоң атамдын колунда өскөндүктөн өз ата-энемдин жана бир туугандар менен кошулуп бир үй бүлө боло алган жокмун. Андан кийин шаарга келдим. Шаарда жашап, жаңы досторду таптым. Алар менен жашмын, ойноп күлө баштадым. Бири-бирибизди тоорумай, андан кийин ичмей. Жашоом ушунчалык бузула баштады. Эмне кыларымды билбейм. Кийинчерээк курулушка иштей баштадым. Андан кийин болочоктогу кайнагам менен тааныштым. Ал адам аябагандай башкача болчу. Дайыма жайдары кубанып турчу. Негедир бизден айырмаланып турчу. Андыктан ан менен жакшылап таанышып дос боло баштадым. Жүрөгүм тынчтанып, кубаныч келе баштады. Бир күнү ал мага Кудайдын сүйүүсү жөнүндө айтып бере баштады. Ал мага айтты: "Акылбек, Кудай сени сүйөт. Жана Кудай өзүнүн сүйүүсүн Иса Машаяк аркылуу ачып берген" деп. Кийин ал менин сүйүктүү келинчегим менен тааныштырды. Анын үчүн мен Кудайга аябай ыраазымын. Ал аябагандай көп жакшылыктарды кылды мага.
Кудайдын сүйүүсүн дайым айтып берчи. Анын кечиримин. Кандай күнөө болбосун ал мени кечирерин. Ушунчалык Кудайдын сүйүүсүн терең, анын кечиримин сездим. Жашоодо көп нерселер болот экен Мураз. Бирок кандай биздин жашообуз болбосун, Кудай бизди кечирет экен. Бул чындык. Иса менин жашоомду өзгөрттү. Такыр башка адам болдум. Жакшынакай үй бүлөм да болду. Өзүң көрүп турасың. Баардыгы үчүн Кудайга ыраазымын. Мураз, билесиңби? Бүгүн биздин үйгө Кудайга ишенген досторум келет. Биз Кудайга чогуу сыйынабыз. Кудайды даңктап ырдайбыз. Калсаң, аябай жакшы убакыт болот. Билесиңби? Мага андай кылуу оңой эмес. Кайсарым ырдайм. Мен атамды эч убакта кечире албайм. Турмушума балта чапты. Үй бүлөбүздү талкалады. Андай дебе, Мураз. Мен баардыгын түшүнүп турам. Кудай баардык күнөөлөрүбүздү кечирген. Кечирүүгө мүмкүн. Сен түшүнбөй турасыңбы? Кантип ушундай атамды ким кечире алат? Мураз, сен айттың го, аялым, балам бар болчу. Жада калса, көптө акча чогулткам деп. Анын баары эмне болду? Кайда калды анын баары? Кой мен кетейин. Эшикте жамгыр жаап жатат. Суу болосуң го. Калып эле кал. Калып эле калчы. Аябай жакшы убакыт болот. Макул. Кичине күтө турайын. Utaanlar gelgileme, ıyık жазууда сөздөргө көңүл бурабыз. Кимдерде ıyık инжил китебі болсо, жакан жазган жакшы бар. 3 бөлүм 16 аятты окуйлу. Кудай бул дүйнөнү абдан сүйгөндүктөн Ыйса Машаякты биздин күнөөбүз үчүн курмандыкка берди. Аны менен ага ишенген ар бир адам өлбөй, түбөлүк өмүргө ээ болсун деп берди. Улуу Кудайдын Ыйса Машаяк аркылуу берген улуу сүйүүсүн биз аягына чейин эч убакта түшүнө албайт экенбиз. Ыйса Машаяк биздин күнөөбүз үчүн өлүп, кайра пайгамбарлар айткандай өлгөндөн тирилгендигинен ал бизди сүйөрүн далилдеп койду. Ал бизге үмүт берди. Демек биз ушундан кийин жалаң гана ушул дүйнөдө үмүттөнбөстөн биз кийинки түбөлүктөгү жашообуздан да үмүттөнүп калат экенбиз. Биз күнөөлөрдүн көпчүлүгүбүз ойлогондой жакшы иштерибиз же динчилигибиз менен эч убакта тазалана албайбыз. Күнөөнүн куну ушунчалык жогору болгондуктан аны эч бир пенде төлөй албайт экен. Жалгыз гана Иса Машаяктын төгүлгөн айыпсыз каны гана ошол кунду толугу менен төлөп берүүгө кудурети жетет. Ошондуктан ıyık жазууда да мындай деп жазылат. Ал өмүр, чындык жана жол деп. Андан башка эч бир бейишке бара турган жол жок экен. Көрдүңөрбү? Кудай канчалык улуу, ал канчалык ырайымдуу жана кечиримдүү. Ага кайрылган эч бир адам уятка калбайт. Күнөөлөрүнөн арылат. Эмесе биз ушул менен сөздү токтотуп тура дагы биздин арабызда жан келген конок бар экен, биз ошол менен тааныша кетели. Акылбек, сен коногуң менен тааныштыра кетпесиң бизди? Бул Мураз, менин досум. Бир топ болуп калды. Биз таанышканыбызга
Бир жолу мен жашоомдо бир аз кыйынчылыктар болду эле. Мурас келип мага жардам берген. Ошол күндөн баштап бири-бирибизди жакшыдан билип, таанышып, дос болуп калдык. Аты Мурас. Аягында кубанычтуубуз. Биздин арабызга келгениңе аябай жакшы болуптур. Кудай сени өзү эле алып келди деп ишенебиз. Мурасга арнап кааласаң, биз ыйык жазуудан бир аятты сага каалоо катары айтып берели деди керек. Матай жазган жакшы кабар, ыйык инжилде жазылган. 11 бөлүм 28 аятты бирөөңүздөр окуп койсоңуздар. Ал жерде мындай да жазылып турат. Чарчап чалыккандар жана түйшүк тарткандар, баарыңар мага келгиле, мен силерге тынчтык берем. Мурас ушул аятты биз сага арнагыбыз келет. Ал сен үчүн жазылгандай. Көрдүңбү, Кудай бизге дайыма өзүнүн назарын салгысы келет. Ага ким кайрылса жүзүн бургусу келет. Биз өзүбүз гана жүзүбүз бурушубуз керек да. Ошондуктан ар бир адам, ар бир пенде бүт жүрөгү менен, бүт жан дили менен ага ишенишиге гана керек. Анан Кудай бизди кандай болсо ошондой эле кабыл алат. Өз энетилиң менен эле кайрылып, өз энетилиң менен эле сыйынсаң, ага табынып, дитиңди бурсаң, ал сага сөз көңүл бурат. Ал сенден ошол нерсени күтүп турат. Бүт баардык күнөөлөрүңдү кечирет. Анткени анын убадасы ушундай. Ан өтө ырайымдуу, өтө эле кечиримдүү Теңир. Сен кандай күнөөлөрүң болсо дагы баардыгын кечирүүгө бүгүн эле даяр. Биз сага ушул нерсени каалайт элек. Анда бир туугандар, биз жыйыныбыздын аягында сыйынуу мукташтыктарын айтып, анан сыйынып жыйынтайлы. Менде мындай бир сыйынуу муктаждык бар. Мен жумушумду баарыңар эле билесиңер го. Салгы ишканасында иштейм. Акыркы күндөрү жетекчим аябай нааразы болуп, көп ачууланчу болду. Анткени биздин жумуш паракорлук, жең ичинен акча алмай, элди алдамай. Жетекчимдин ачууланган себеби мен кээ бир нерсени ачык эле бетине айтам. Ал ошол замат ачуулана баштайт. Ошол жумушум үчүн сыйынып койгучу. Ооба, кандай деп ойлойсуңар? Олуттун муктаждык экен, э? Келген анда биз ушул Акылбектин муктаждыгын, өзүнүн муктаждыктарды Кудайга айталы. Ал биздин сыйыныбызды дайыма кабыл алат. Мураска да сыйына берели. Мурас үчүн да сыйыналы албетте. Жараткан улуу Кудайыбыз, аалам жердин ээси, биздин Теңирибиз. Иса Машак аркылуу сага кайрылабыз. Биз сага ыраазычылык келтиребиз. Күнүмдүк ырыскыңды, ырайымыңды берип, биздин жердеги жашообузду улантып атканыңа, бизге ден соолук берип атканыңа, биздин сыйыныбызга кайдыгер эмес экениңе, дайыма угууга, бизге жардам берүүгө даяр экениңе ыраазычылык келтиребиз. Бүгүн да ушу Акылбек уулуң өзүнүн муктаждыгын сага айтты. Ал ушул жумушунда жең ичинен пара алгын деп кыйнап жатыптыр. Ушул нерседе күнөөгө батырбастан, аны ар кандай азгырыптан алыс кылып, ушул жумушунда акылмандык беришин суранабыз. Биз сага ушул Мурас үчүн да ыраазычылык келтиребиз. Биздин ар бир муктаждыктарыбызды сенин колдоруңа тапшырабыз. Иса Теңирисинен сага алкыч жана даңк айтабыз. Амин. Амин. Мурас, сага жактыбы? Кандай деп ойлойсуң? Таптакыр башкача экен. Жанагы силер айтып аткан нерселерди биринчи жолу угуп атам. Мындай жерде болгон эмесмин да мен. Жанагы айтып аткан Исаңар чын эле мен кетирген кечиримсиз күнөөлөрүмдү кечиребей экен. Ооба. Иса баардык күнөөнү кечирет. Эгерде анын алдына келип күнөөлөрүбүздөн моюн калсак. Билесиң Мурас, ыйык китепте Иса мындай деген окуяны айткан. Бир койчунун 100 кою болуптур. Күндөрдүн биринде бир кою жоголуп кетет. Ал болсо 99-ун таштап коюп,
bir koyun izdеп жөнөйт. Bir toptan keyin аны таап алып, аябай сүйүнүп, айылдагы коңшуларын чогултуп, досторун чогултуп, аларга сүйүнчүлөйт. Жана ушунчалык салтанат курушат. Тагы ошондой сыяктуу эле ар бир күнөөкөр пенде Кудайдын алдына келип кечирим сураса, Кудай баардык күнөөлөрүн кечирет. Кудай кечирбеген күнөө жок. Ал ырайымдуу Кудай. Акылбек, жанагы сен ишиңдеги жетекчиң жөнүндө айтып атпадың белең? Мен да ошондой адам болчумун. Паракорлукка көнүп, акчаны аябай сүйчүмүн. Элдерди алдап, аябай байыганды каалачумун. Кудай биз кандай болсок, бизди так ошондой сүйөт. Бирок билбейм, башкаларды мени кечирбейт го. Мурас, андай дебе. Ар бир күнөөкөр Кудайдын алдында бирдей. Анын алдына баардык күнөө кечире алат. Акылбек, кеч да кирип калыптыр. Жамгыр дагы басылыптыр. Мен өз жайыма барайынчы. Ирке болгондо жеткирем дейм. Ey, sen bu жақта эмне кылып жүрсүң ya? Çık! Акылбекти издеп келдим эле. Мен анын досу болом. Ey, бул жерден Акылбекке жолукканга болбойт дейм. Ey, түшүнсөң, мен тетияктан бери келдим эле атайын издеп. Мен сага айтып атпаймынбы, чыгыктары деп. Бул жерден Акылбекке жолукканга болбойт. Ey, коёр койчу, тетинден бери аран келдим. Коёр койчу, Акылбек, ey, Акылбек. Көңүлүң чөгүшүн каалабайсыңбы? Жаман сөз уккуң келбейби, жүрөгүңдү ортуп. Анда тийиштүү кызматыңды жасап, акча чогултма калып кел. Сенин кызмат деңгээлиңе уруксат берет. Сен менден тили кубаткандай эле, мен да жогору жактагылардан. Эгерде тийиштүүсүн бербесемби, эмне болот билесиңби? Мен жөн эле тытып жейт, алдым жуттум бо. Мен сага канчага чейин түшүндүрүшүм керек? Канчага чейин сени үйрөтүшүм Андай керек? кылганыбыз туура эмес. Кудайдан корксок боло. Элдин ак эмгегин жеп, антип жашабай эле койдум. Антип акча да тапкым келбейт. Акылбек, эгерде сен андай кыла албасаң, мен айткандай, мен каалагандай кыла албасаң, анда мен башка кишини табып келем. Мен эмне? Бир нерсени туура эмес кылып жатамбы? Жумушка өз убагында келем. Баардыгын кылдаттык менен кылам. Мындан ары эмне кыла алам? Мен антип жең ичинен акча алып, паракорлук кылып жашай албайм. Мен андай кыла албаймын. Эй, мен айткандайбы? Ообабы же жокпу? Жок. Мен антип албайм. Кудайчыл, такыба сөйрөй, сен мага үйрөткөнүң жетишет. Бүгүндөн баштап жумуштан бошодум. Жакшы бар.
Seni dosunu izlep жүрөт го дейм ар жагында. Акылбек, мен Мурат. Акылбек, bunun öz kime de erterek жоғалып түшкөзгө көрүшпөй. Мурат, сен не кылып жүрөсүң бул жакта? Мен сен менен сүйлөшөйүн деп келгем. Муну чакыртсам чакырчу түрү жок. Досумун десем да көнчү түрү жок. Мен сенин келериңди билген эмесмин. Түшүнүктүү. Сен менден уялып атасың да, Мен сел саякмын да. А сен болсо бир кычыраган жигитсиң да. Жок, андай дебем, Мурас. Мен түшүндүм сага. Сен ким экениңди. Мурас, токточу. Жоголдары. Сен да эки жүздүүлөрдүн бири турбайсыңбы? Түшүнсөң мен дагы. Мен кыйын акыбалда турганда келдиң сен дагы. Кыйын учур дейсиң да. Мен да кыйын акыбалда турам. Сен айтпадың белең, сени Кудай сүйөт деп. Кудай менден жиркенет. Анткени сеникиндей үй бүлөм, кичинекей балам, жашынакай келинчегим да бар болчу. Акча деп жүрүп, мен аларды өлтүргөм. Ооба, чындык. Кичинекей баламды, өзүм жаныман жаралган баламды өзүм өлтүрүп, келжирек зөөкүрлүгүмөн аялыман ажырагам. Эй, мени менен дос болоюн деп турасыңбы? Канычкир менен. Ой, Акыл, эмне болду сага? Тынччылыкпы деги? Баягы эле жумушуңду? Баягы эле жумушум. Бирок бул сапар жумуштан бошотту. Акыры ушундай болмок турбайбы? Бирок мейли. Кайгырбачы. Кандай болгон күндө дагы Кудайга гана таянып, ага гана ишенишибиз керек деп сен өзүң айтып каласың го? Сен дайым ушинтип айтасың да. Кээ бирде ойлоном. Мүмкүн бир нерсени өзүм туура эмес кылып жатамбы деп. Акыл, сен Кудайга жаккандай эле жашап атасың го? Кудай сенин чынчылдыгыңды эске алат. Анан дагы ушундай ыплас иштерге барбаганыңа, ыпластык менен акча таппаганыңа мен ушунчалык кубанып турам. Билесиңби? Мен сен менен сыймыктанам. Атакебай, мен сенин сүйгөн улуң, мен сенин сүйгөн улуң болоюнчу. Акылбек, айланайын oğlum. Ата, Kelçi beri. ата. Aylanayın benim berekem dese. Menin tuyağım, kökürök küçüğüm. Benim baylığım жалғыз gana sensin oğlum. İçer suum, görür günüm tügönüp baratkan siyaktı. Ата, атпеңиз. Emi mende emne olsa, oşonun bardığı seniki. Kağılayın oğlum. Ата, мени таштабаңыз, ата.
Ата, сұранам, таштабаңыз мені. Ата, мен сізден жақсы балаңыз болған жоқпын, ата. Ата, таштабаңыз мені, ата. Oğlum, sen қандай болсаң да, мен сені жақсы көрем. Айланайын менің берекем десе. Ата, таштабаңыз мені, ата, ата. Ayım, kızım sana ne oldu? Ата, мені кешіріп қойыңыз, мен жаңатамдан қалған чынını сындырып алдым. Geçireyim kızım. Gelçi canıma. Gel otur ağay. Gel ağa kızım. Ben seni abdan жақсы көрөм. Sen aybay sүйөм kızım. Ата, мені Құдай ата кешіреби? Ооба. Seni Құдай атаң абдан жақсы көрөт. Құдай атаң сени кечирет. А сен Құдай атаңан кечирим сурадыңбы? Жоқ. Анда экөөбүз бирге Құдай атадан кечирим сурайбыз. Құдай атаң сени абдан сүйөт. Ошондуктан ал сени сөзсүз кечирет. Анда экөөбүз Құдай атадан кечирим сурайлы. Макулбу? Макул. Мурас, Акылбек, sen бұл жерде эмне кылып жүрөсүң я? Мурас, муну алчы. Муну сага алып келдим. Өзөк жалгап ал. Бул сага. Мурас, мени кечир. Эмне кылайын деп турасың? Билесиңби? Бая окуя эсиңдеби? Койчу. Бир коюн жоготуп алып, 99-ун таштап коюп, анын артынан аны тапканга чейин таалыкпай издегенин. Тагы ошол сыяктуу эле мына бүгүнкү түндө Кудай Теңирим сени издеп жүрөт. Сени таап, кучагына алып кубангысы келет. Сезип турам. Sen meni жактырбай атасың го. Бирок билесиңби, Мурас? Sen meni кубаласаң да, мен күт кеткен күндө дагы Кудайым сенден кетпейт. Кудайдын сүйүүсү эч убакта өзгөрүлбөйт. Анын сүйүүсү чексиз жана токтобойт. Мурас, айтсаң. Sen башында айткансың. Менин үй бүлөм бар болчу. Аялым чырактай болгон балам бар деп. Үй алганы чогулткан акчам да бар болчу деп каласың. Табыш мактатпай бардыгын тереңирээк айтып берчи. Мен түшүнөм. Сени айыптабайм. Кана айтчы. Башынан баштап эмне болду эле? Жакшынакай эле үйүм бар болчу. Адам баласы оңой менен каниет кылбайт турбайбы? Андан да чоң үйлүү болгум келди. Бир далай акча топтоп койгон элем. Албетте, ак эмгегим менен табылбаган акча эмес да. Жең ичинен алынган, элдин эмгегин алдап алган акчалар эле.
Ах, чиркен. Эмнеге ач көстөндүм кен? Акчаны кайра санап. Эмнеге ач көстөндүм кен? Мурас. Да бирдиби? Тек кандай немесиң болуп отур, өзүң жалгыз бир түгөттүң го. Да бир тап келген жатасыңбы? Бир жумада бир чет жазып койсоң эмне болуп кетесиң, амай? Атаңды алкаш болуп баратасың го. Эмне деп атасың, келжирек? Эмне деп атасың? Келжиреген осун бир согоюмбу? Мен атамдай алкаш эмесмин. Акча канайя? Акча! Öldürmedim. Bingo'ya gelmay. Ben bunu kaçadan beri çok tutuyorsam. Ben kaysın. Akçan. Öldürmedim. Men sökür. Tırnaktay balamdı. Açu kaldırıp. Vurup çatıp tırnağım. Murat! Esime gelsem, jindikhanada jatıptırmın. Görse, oşol kargış deygen günü men büt toydan esmen jogatıptırmın. Tuğra 1 yıl jatıptırmın. Oşol men jatkan psixbольницада ayalımda jatıptır. Al şordu. Büyüttüğüne çınamay. 3 aydan keyin ölüp kalıptır. Albatta, Xuday senin bardık günöңdü geçiret. Senin günöөлөрүң үчүн, жана менин günöөлөрүм үчүн İsa Maşaya'ga aykaşkan жыгачта biz için ölgön. Bilesиңби, анын сүйүүсү чексиз. Sen кандай болсоң так ошондой сүйөт. Жана ал сени кечирет. Күнөөлөрүңдү мойнуңа алып, анын алдына тоо кылсаң, ал кечирбеген күнөө жок. Мурас, карат кыл. Кудай сага жаңы жашоо берет. Кечирим сүйүү берет. Жүрөгүңө тынчтык, кубаныч берет. Кудай сени сүйөт. Кудайым сени жалгасын. Мурас, бардыгы жакшы болот. Кудайга жашооңду тапшыр. Кудай бардыгын өзгөртөт. Баары башкача болот. Arıva ruhuna toluyunçu aytkanın men atkarı ata kebay men senin süygün ulum men senin süygün ulum toluyunçu Tınçtık bul jaşodo düne jalgan sıyınıp tazin kılıp bir özüne jaşomdu ömürümdü atake jaşomdu ömürümdü sağa arınay özümde yadın ettim boyunçu arıva ruhuna toluyunçu aytkanın men atkarı ata kebay men senin süygün ulum men senin süygün ulum oluy
Ata, men Murat Baykem'e arayınca. Murat Bayke, men sizde ayağayı жақшы көрөм. Құдай атам, sizdi menden de қатты жақшы көрөт. Siz bilesiz mi? Sizde men Ayaşata deyim geledi. Келші қызым. Meni Ayaşata дейсің алтыным. Murat Bayke, илағаныңызчы? Мен илаған жоқпын, мен илабайм. Сүйінген мен илағым келіп кетті. Берекем десе, мен да сені илап алтыным десе. Мурас, айымдын айткан сөздөрү чындык. Ал аркылуу Кудайым сүйлөп жатат. Теңирем өз айтып жатат. Ал сени аябай катуу сүйөрүн. Жана азыр сен жүрөгүңдү черткилеп жатат. Аны жөн гана жүрөгүңө кабыл ал. Жөнөкөй сөздөр менен эле айтып, тоо кылып, андан кечирим сурап, аны кабыл ал. Рахмат Акылбек. Айым аркылуу айткан сөздөр мен таш жүрөгүмдү жибитти. Досум, ишенесиң бе? Мен Кудайдын сүйүүсүн сезип турам. О, кечиримди Кудайым. Мендей зөөкүр, мендей таш боорду кечире көр. Бүгүн өзүң кучагыңа алганыңа рахмат. Мага кыз берип, бир тууган бергениңе рахмат. Исамашаяк, мен сени куткаруучум, теңирим деп кабыл алгым келип атат. Менин каалоолорумду, тоо кылымды кабыл алчы. Амин. Амин. Кел досум, Кудайым сага батасын берсин. Кудайым сени ушунчалык сүйөт. Рахмат.